Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. 2024 жылдын 11 ноябрь күнү Ички иштер министри Улан Ниязбеков ички иштер органдарынын жетекчилерине онлайн кеңешме өткөрдү. Анда жергиликтүү кеңештердин депутаттары шайлоого байланыштуу коопсуздук иш-чаралары, улуттук пландын аткарылышы жөнүндө маселелер каралды. Жогоруда аталган маселелер боюнча Ички иштер министрлигинин кызматтары менен башкармалыктарынын жана шаардык жана облустук жетекчилердин ушул багыттагы ишмердүүлүктөрү кеңири талкууланды. Онлайн кеңешменин жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин башчысы шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилинде мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу, коомдук тартипти сактоо боюнча иш-чараларды алып баруу тапшырмасы буга чейин берилгендиги дагы бир жолу эскертип кетти. Ички иштер министрлигинин башчысы Улан Ниязбеков онлайн кеңешменин жүрүшүндө айткан тапшырмаларды кынтыксыз аткарууну эскертти. 2024 жылдын 14 ноябрында Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү, кылмыштуулук, анын ичинде экстремизм жана терроризмдин алдын алуу, каршы күрөшүү максатында эки тараптуу кызматташуунун артыкчылыктуу багыттарын талкуулаган жолугушуу өттү. Бул жолугушууга Ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Сүйүнбек Ниязбеков катышты. Ал эми экинчи тараптан Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюму тарабынан баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Афганистан, Борбордук Азия, Иран жана Пакистан боюнча жаңы дайындалган аймактык өкүлү Оливер Штольпе, Бириккен Улуттар уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын Кыргыз Республикасындагы программалык кеңсесинин башчысы Андрей Селезнев катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кызматташтыкты байланыштуу маселелерге кеңири токтолуп, баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү, кылмыштуулук, анын ичинде экстремизмге жана терроризмге каршы туруу, ошондой эле гендердик зомбулуктун алдын алуу жаатына бир катар маселе талкуулануу менен бирге иш алып баруу боюнча кызматташуунун багыттары белгиленди. 2024 жылдын 31 октябрь күнү Бишкектин борборунда тапанча менен куралданган эки адам АЭ аттуу жаранга кол салып, 4 миллион 500 миң рубль акча каражатын карактап кетишкен. Бул окуя Бишкек шаарынын 1-Май райондук ички иштер башкармалыгында катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 207 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүп, каракчылыкка тиешеси бар адамдар аныкталып, алар чет өлкөлүк жарандар экендиги аныкталды. Алар Бишкекте ижарага алынган батирлерде жашаган, экөө тең өз мекенинде кылмыш жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөнү такталды. Кармалгандардан 3 миллион 686 миң рубль акча каражаты табылып алынды. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилип, аларга карата камакка алуу баш коргоо чарасы колдонулду. Кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Аламиден районунун жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча башкармалыгынын кызматкери опузалап пара талап кылууга шектелип кармалды. Буга чейин Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгына Чүй областынын тургуну коррупциялык мүнөздөгү укук бузуулар үчүн чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Каттоо тармагынын кызматкери бир нече айдан бери пара катары акча каражатын талап кылып жаткандыгы аныкталды. Андан тышкары ал арыз ээсинин башка мүлкүнө кызыга баштаган. Маалым болгондой, ушул жылдын сентябрь айында арыздануучудан ал кызмат абалынан пайдаланып акча каражатын алган. Андан кийин дагы ага 3 жолу бөлүп акча каражаты которулуп берилген. 2024 жылдын 4 ноябрында милиция кызматкерлери акча каражаттарын акыркы жолу пара катары берүү учурунда шектүүнү кармашкан. Ага өздүк кароо учурунда 20 миң сом табылып алынды. Учурда аталган факт боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Соттун чечими менен кармалган жаран тергөө аяктаганга чейин камакка алынды. Алдыда өтө турган жергиликтүү кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин шайлоо үчүн шайлоочулардын добуштарын сатып алууга шектелип, Социал-демократ саясий партиясынын лидери жана бир катар мүчөлөрү кармалды. Буга чейин социалдык тармактарда жогоруда аталган партиянын мүчөлөрүнүн добуштарын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрү тараган. Анын негизинде Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 196 беренесинин 1-бөлүгүнө шайлоочулардын добуштарын сатып алууга ылайык кылмыш иши козголгон. Кармалган жарандар Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Анын жыйынтыгы менен бардык катышкан адамдардын аракеттерине мыйзам чегинде юридикалык баа берилет. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.